Telefon menен сүйлөшүп алсын. Анда отуруп мен чалып коем бу жерден азыр. Интервью кезектеги. Нурмамет Койчукеев менен. Тетинде стадионго барабыз да, эмеге, трибунага. Дагы эле өйдөлөп чыгып баратабыз биз. Өйдөлөмөйүнчө бийиктик бүт сырды ачат дегендей да. Бизде кезектеги маектешүүчү улакчыбыз, көкбөрүчүбүз Нурмамет Койчукеев. Бардыңыздар жакшы билесиңер. Бул киши тууралуу көп тааныштыруунун деле кереги жок. Ошентсе да азыркы учурда ат башы командасы менен ошо эгемендүүлүк кубогуна, тагыраак президенттин кубогуна келип катышууда. Өзүнөн да бир сири алабалын сурайлы. Нурмамет мырза, саламатсызбы? Саламатсыз, ассаламу алейкум. Жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Жакшы. Көптөн бери көрүнбөй калдыңыз. Каякта жүрдүңүз дегенде. Манай жакшы. Көптөн бери буттан травма болуп калып, ошо бутумду дарылатып, леченияда болдум. Кудай буйрса жакшы, операция болуп сакайдым десем болот. Азыр ат башы командасы менен бир айдан бери машыгып, бир айдан бери алар менен чогуу машыгып жүрөбүз. Кудай буйрса эртеңки оюнга даярбыз. Кудай буйрса. Кудай буйрса. Ошо травмаңыз тууралуу, жаракатыңыз тууралуу айта кеткичи. Тизеден алдыңыз да сиз? Тизеден алдым. Жана крестообразный связка деп коет го, ошондойбу же кандай? Минс деп коет экен. Кемирчек 2 жиликтин башындагы кемирчектер кеткен. Кашка жилик менен жөтөчүлүк, Ошону кестирип алдырдым. Анан Жидкость калбай калыптыр. Жидкость куйдурдум. Синовит деп койчу эле. 3 жолу куйдурдум. Эми акыркын бар, могу жаңы жылга чейин барып бир жолу ошо жидкость дагы бир жолу куйдурам. Өтүп атасыз, Операцияны каяктан, бияктан эле кылып атышабы? Кылыштыбы? Операцияны Бишкектен эле кылдырдым, 4-больницада. Жаракатты кайсы оюнда эмне болуп алып калдыңыз эле? Мол Булактын турниринде оштон алдым. Оштон ошондо катуудар болуп, ага чейин эле ооруп жүрчү, бирок козголуп жүргөн, аябай эмес болчу. Ошондон кийин вообще атка минген жокмун, сентябрдан баштап. Норска оюнга даяр болбой калдым. 9-майга деле даяр эмес болчумун, ошондо эчтеке машыгуу жок эле. Жаңы басып, антимитип жүргөндөн кийин эле келип Булакка кирип кеттим. Анда машык калсаң жыйынтык жок да. Негизи ошо ат жок жашоо кандай экен? Болбойт экен ат жок. Эмнеси болбойт? Бутуң ооруп атса дагы барыбир бир жерден болбосо бир жерден кызыгып кирип кетип эле. Анан улактарга такыр барбай коюуну чечип, такыр барбай койдум анан. Анан могу барбай койсоң, көрбөсөң ойнобой жүрө берет экенсиң, көрдүң дегенче эле кызыгып кетип эле, кирип кетип эле. Могу көрүүчү катары болгончу. Нурмамет Койчукеевди биз оюнчу катары билебиз, көрүүчү катары болгон. Трибунадан же телевизордон көрүп атасыз да, көкбөрү болуп аткан. Анан ошол сезим кандай экен дегеним да. Болбойт ал бизге. Үйдөгүлөр бул эми улаана кетип калат деп телевизорду өчүп салып аткан жокпу? Улак башталып атканда. Улак болбой, азыр телевизор болбосо деле интернет деген баарын прямой көрүп калдык го. Телефондон көрүп калдык го. Ошол. Азыркы учурда сиз баалаган, мындай сыйлаган эмес, баалаганда оюнун карап кызыккан улакчы ким деп айтасыз элеңиз? Мен улакчыларды эч кандай биле албайм. Улакчылардын менен баардыгын бирдей көрөм, бирдей сыйлайм. Билесиң. Ал эми аттанчы, аттан кимди айтат элеңиз? Азыркында ойноп жүргөн. Азыркы аттардан Достук командасынан Токмок бар. Мыкты аттардан. Бир-бирден азыр эң күчтүү ат эле Геркулес го дейм. Геркулес менен ортону алгандан кийин 100% гол го дейм. Озо элбек ойноп. Ахиллес ортодон күчтүү, бирок Ахиллес ауту көп болуп эле. Ошо. Кыскасы жекеме-жеке. Сары Өзөндүн балдары бар менин туугандарым. Сары Өзөн командасында да жакшы аттар бар. Комбат бар. Инилерим, досторум бүт ошол жакта. Ат башыда 9-майдан бери ойноп жүрөм. Ат башыда деле баарысы эле
1 айдан бери 2 айдан бери бир тургандай эле болуп калдым. Могу бутуңуздан жаракат алганда кээде бир ушундай сезим келип аттыбы? Мен эми такыр эле көкпөрдүн таштай эле койсомбу же ойной албай каламго деген. Кандай сезим болгон жок. Үмүттү үзбөй эле жүрдүңүз. Үмүт үзбөй эле ошо эмне десе ошону кылып эле. Житкәс күйдөш керек деп ошо житкәсти улам күйдүрүп, убагы менен күйдүрүп. Мынакей, 2013-жылы мыкты оюнчуну алдыңыз, э? Азыр ошо 2013кө токтордон мурун суроонун башын мындай кылайынчы. Бүгүнкү мына жекеме-жекеге катыштыңыз. Финалга чейин жетип бардыңыз. Финалда казак оюнчусу Мээржан Метжанга утулуп калдыңыз. 2-1 эсебинде. Эми кандай десем эми ичиңиз ачышып калган жокпу? Ичим ачышып калды. Ичиңиз ачышып калды. Утам деп чыккам эде. Канча эл кыргыз элим карап турган. Утуш керек болчу, эми бул оюн экен, утулуп калдым. Утсам абдан жакшы болмок. Азыр мисалы кайра Мээржан экөөңөрдү чыгарып койду деп коелу да. Талаага эмени чийиндин ичине. Кандай ойнойт элеңиз? Кандай тактиканы? Кайсы жериңизден ката кетип калды? Бул ат Мержан аты бетме-бет жакшы чыгат экен. Бетме-бет келип урганда мен атын бетме-бет анча чыга албай, ал бетме-бет ургандан кийин эле кичине мен атым алысыраак болуп калат. Мержан бою да узун. Ал ошол моментте эле улак алыста турса эле ошондон эң болот да. Эңкейгендей алат турбайбы? Ошондон алдырып койдум. А негизи Мержан бетме-бет чыккан ат болсо, анда башкача болмок. Мен атым да кат уруп. Демек, азыр финалда экөөңөрдү кайра ойнотсо сиз атты алмаштырмак экенсиз. Ат алмаштырганга болбойт болчу бул жерде. Ооба. Бир атты минген боюнча ошол оюн бүткөнчө атың травма алып калса дагы башка ат чыкканга болбойт. Анда кандай тактиканы алмаксыз? Кандай тактиканы алмаксыз анда? Андан эңгенден кийин эле жана биринчисинде ал эңип мен julуп Менимче ортодон дистанцияны бербегенге аракет кылмак болушуңуз керек, э? Ошондой кылмакпыз. Julганга аракет кылыш керек болчу. Бетме-беттен болбой калды биздин менин атым. Экинчисинде деле Мержан эңген. Анда да кармайм деп баягы аттын үстүндө болгондон кийин аттан да көп эме болот да жардам. Аты бурулуп кеткенден кармай албай калдым. Эми мына казак жараны улакчысы бизден өтүп кетип атат. Жекеме-жекеден. Ошого намыстан калдым. А бирок маалында сиз деле ошо 2013-жылы азыр эстесем, мыкты оюнчуну алгандан кийин 2014-жылы эле Казакстанданбы? Сиз дагы 2013 ошол эле жылы болчу, э? Азиянын лучший игрогун алган. Ошондо Казакстандан болчу, э? Казакстан шаарынан болгон. Азыр ошол учуруңузду бир эстеп кеткен жоксузбу? Ошол маалда кандай абалда калышты эле үй ээлери казактар дегендей да? Андай ой кеткен жок, бирок алыш керек болчу да. Бирок мисалы үчүн сиз баягы Көкбөрүнүн аренасында могу 2 жылдан ашыгыраак пауза алып калдыңыз да. Анан көпчүлүгү деле ошо көрөрмандардын көпчүлүгү деле сизге мындайча айтканда ставканы койгон эмес да. Сиз өзүңүзгө ишендиңиз беле? Мен бул оюнду эң биринчи укканда эле катышам деп эң биринчи жазылгам. Эң биринчи жазылгам. Мына амбиция маякта турбайбы? Кудай буйруса өзүмө ишенип эле аткам. Эң биринчи жазылгам, укканда эле жана WhatsApp номерди таштаган экен. WhatsApp номерге сразу эле мен атымды сүрөткө тартып, өзүм сүрөткө түшүп эле ошо сарайда жүргөн жерден эле жөнөтүп эле өзүмө ишенип эле чыккам негизи. Эми тарых жакка кайрылалы. Туман, анан ага чейин Lexus'та да минтирдиңиз, э? Ушу эки аттын айырмасы анан кайсы атка көбүрөөк мисалы үчүн эсиңизде калды да? Туманды көп жыл миндим мен. Lexus'ту 1 жыл миндим. 1 жылда бирок Lexus менен көп результат кылдым. Lexus менен жекеме-жекеге да чыкчумун. Lexus жекеме-жекеден да абдан күчтат. Жекеме-жекеден алчумун ал менен улакты командамдан пас алчумун. Lexus менен улакты баскандан кийин
100% гол болчу да. Ал Казанды истеген ат Лексус. Бою дагы чоң ойноп. Туман чабуулчуга эңгеңге жапыз. Ойноп. Тумандын бир эмеси Казанга барып сайылчы. Бирок секирип кетти да, туруп калбайчы. Секунд туруп эле секирип кетмей бар болчу. Жакшы Тумандын көрмандары абдан көп. Бүгүнкү күндө Туманды көрүп атасыз да. Туманды бул жерде Жеңиш байкебиз минтип жүрөт, Асанбек Каскаров. Көрүп эле жанында турдум бүгүн кечке. Көрбөгөндө ыйлабеген жоксузбу? Жок, кандай сезим болгон жок, бирок байым жакшы көргөн ат. Тааныдыбы сизди Туман? Билбейм. Туманды 4 жыл миндим. Экспого Астана шаарына Туманды минип барып келдим. Ошол кайсы оюнду белгилейт элеңиз да Туман менен? Бир өзгөчө сизге Туман ошол күнү бир өзгөчө бир сиздин алкышыңызга татыган кайсы оюн? Туманды мен айгыла албайм. Туман ар бир оюнда бир эле эмеси болчу. Кээ бир оюнда ойнобой коюп, кээ бир оюнда ойноп деген жок болчу. Туман кичинекей болгону менен чуркаганы катуу, урганы катуу, ойноп, семизирээк эле болуп калчу. Жакшы табына келсе, Туман жакшат. Казакстандан бери бир күйөрманыңыз бияка чейин келип отурат. Ал буга чейин тааныш элеңиз ал күйөрманыңызды? Ал күйөрманымды тааныч эмесмин бул убакка чейин. Интернеттен жазчу мен көп деле Маани берчүмүз. эмесмин. Ошо Кыргызстанга келип калыптыр. Мен көлдө болчумун. Кыргызстанга келип чалып сен үчүн келдим деп мага чалды. Мен Бишкекке барып алып келип базаркы күндө жанымда. Мен менен ат менен мен жанымда жүрөт. Саатыңызды көрсөтсөңүз, бул саат эмне саат? Ошол агабыз атайын жасатып. Атыңыз бар турбу, Нурмамет койчу. Атайын алып келиптир. Бул белек кылып, Белек кылып атайын алып келиптир. Та эмне белектер келди? Жүгөн келди. Күмүш жүгөн деп коет экен. Жана өзү кийип жүргөндөй. Футболка. Биз Спортивка алып келиптир. Саат. Нурмамет мырза, үй бүлөңүз тууралуу бир айта кетпейсизби? Үйдө Учурда каяк жашап атасыз? Самырда эле. Самырда туулуп өскөн. 5 бир тууганмын. Эң улуу байкем өзүңөр билгендей Мухаммед Көчкеев. Андан кийин 3 эжекем бар. Эң кичүүсүмүн. Жеке өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу. Жеке өзүмдүн үй бүлөм. Бойдокмун. Кудай буйрса күзүндө деп атам. Күзүндө? Тойго келип кетиңиздер. Кудай буйрса. Ат башыга эмне болуп ойноп калдыңыз баса? Ат башыда Кимдер чакырды сизди? ат башылык бир байкелер бар. Сашка байке, Руслан байкелер. Дагы бир кичинекей Сашка бар. Инебиз. Ошолор чакырып калып. Эмне болуп сунуш түштү да аларга? Ат башыны көтөрөлү деген сунуш түштү. Сиздин ат башыга кандай байланышыңыз бар дегенде? Эмне себептен ат башы командасы? Анда мондой суроо да, контракт ойноп атасызбы? Же намыспы? Контракт менен. Эми контрактыңыздын баасын сурабай эле коелу эми. Бул эми баягы ар бир адамдын өзүнүн финансылык сыры болуш керек. Кыргызстандыктарга бир сыйра каалоо тилектериңиз болсо. Кыргызстанда Кыргызстандын бардыгы тууганын баарына салам. Элибизде тынчтык болсун. Токтулук болсун. Аман эсен болсун. Чоң рахмат сизге. Дагы деле болсо бизди жакшы оюндар менен сүйүнтүп, кооз салымдар менен сүйүнтүп жүрө бериңиз. Кудай буйрса. Эң негизгиси бөөдө кырсыктан тышкары болуңуз. Бир гана бутуңуз эмес. Деги эле дени кардыңыз соо болсун. Сизде улакчылар бизге да керек.
Достор, биз менен бүгүн маекте Нурмамет Койчукеев болду. Бул учурда ал ат башы командасы менен бүгүнкү президент кубокко келип катышып отурат. Жекеме-жеке турниринде дагы 2-нчи орунду алды. Нурмамет Койчукеевке каалоо тилектериңерди астында комментарийлерге калтырып койгула. Саламатта туруңар.